Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар. Бүгүнкү темабыз бул укуктук мамлекеттин негизги түшүнүгүнө арналмакчы. Анткени укуктук мамлекет бүгүнкү күндөгү эң талкууланып жаткан мамлекеттин түзүлүшүнүн эң негизги түпкүрүнөн орун алган бир өнүгүү багыт болуп саналат. Анткени Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1 статьясынын 1 пунктуна карата Кыргыз Республикасы укуктук мамлекет катары аныкталган. Эми укуктук мамлекет катары Кыргыз Республикасы эң ириде адам укуктары менен эркиндиктерине урмат көрсөтүү менен улуттук руханий дөөлөттү сактоону, аны ар тараптуу өнүктүрүүнү, чыңдоону, ар түрдүү зордук зомбулукту коомдук турмуштан четтетүүнү алдына негизги милдет кылып койгон мамлекет катары белгилүү да. Ошондуктан укуктук мамлекет жөнүндө заманбап түшүнүктүн башаты 18-19 кылымдарда башталат. Мына ошол кайра жаралуу доорунда айрыкча Шарл Монтуске, Джон Лок жана башка европалык ойчулдардын, изилдөөчүлөрдүн идеяларынын негизинде түзүлгөн. Эми укуктук мамлекеттин түзүлүшүнүн негизги максаты эмне болчу бул идеяны? Анткени феодалдык мамлекеттердеги полициялык, бюрократиялык режимдеги адам укугунун тебеленип тепселенип, зордук, зомбулук өкүм сүргөн жагдайларды сындоо менен мындай оор шарттан чыгуунун бирден бир негизи катары укуктук мамлекетти жана укуктук мамлекеттин түптөлүшүн мына ушул шарттан чыгуунун бирден бир жолу деп алар аныкташкан да. Ошондуктан укуктук мамлекетти түптөө бүгүнкү күндөгү заманбап демократиялык мамлекеттерде негизги бир принцип же болбосо негизги бир идеологиялык багыт катары саналат. Укуктук мамлекеттин түпкү максаты адам укугунун жана эркиндиктеринин кол тийбестигин камсыз кылуу болуп саналат. Мамлекет менен жеке адамдын ортосундагы байланыш укук нормаларынын жана мыйзамдардын негизинде гана камсыз кылынат. Мамлекеттик аппараттын түзүлүш тартиби бар жана мамлекеттик бийликти жеке бир топтун кызыкчылыгы үчүн пайдаланып, узурпациялоо менен адам укугуна жана мамлекеттик түзүлүшкө зыян келтирүүгө жол бербөөсү зарыл. Мамлекеттик бийлик жалпы элдин жана коомчулуктун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылуусу абзел. Ошондуктан азыркы күндөгү укукчулар жана саясатчылар укуктук мамлекет жөнүндөгү трактовканы чечмелөөнү демократиялык традициянын негизинде улантышууда. Укуктук мамлекет бул адам укугу жана эркиндиктеринин корголушу кепилдикке алынган. Бийликтин бутактарга бөлүнүү принцибин сактоо менен мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылган толук кандуу демократиялык мамлекет деп аныкташууда да. Ошондуктан жогоруда көрсөтүлгөндөй укуктук мамлекеттин негизги белгилери биз бир канча түргө, то есть элементке бөлүп алсак болот. Биринчиден бул мамлекеттик бийликтин ыйгарымдуу укуктар мамлекеттик башкаруу институттарынын ортосуна рационалдуу бөлүштүрүлүшү зарыл. Же мамлекеттик бийликтин мыйзам чыгаруу, өкүлчүлүк, аткаруу башкаруу жана сот органдарынын ортосунда тең салмактуулук системасынын негизинде бөлүштүрүлүр. Бири-биринин ишине кийлигишпей мамлекеттик органдар, бири-бирине жолтоо болбой, бир эле учурда бирин-бири көзөмөлдөй турган функцияга ээ болуу менен мамлекеттик башкарууну камсыз кылуу болуп саналат. Экинчиден, бийликтин ыйгарым укуктарынын бир топтун же уюмдун колунда топтолушуна, алардын кызыкчылыктары үчүн пайдаланышына каршылык көрсөтүүгө жөндөмдүү. Кубаттуу антимонополисттик механизмдер функционалдуу иштеген өнүккөн граждандык коомдун курулушу зарыл. Демек, граждандык коомдун курулушу бул укуктук мамлекеттин түптөлүшүнө шарт түзгөн негизги бир элементтердин бири болуп саналат да.
Граждандык коомдун түзүлүшү мамлекетте конституциялык нормалардын жана мыйзамдын үстөмдүгүн орнотууга жана түздөн түз колдонушуна өтө чоң таасир тийгизет же болбосо өбөлгө түзөт десек болот да. Мына ошондуктан мыйзамдардын үстөмдүгү укуктук мамлекетте төмөндөгүлөрдөн турат. Биринчисинен бул мыйзам нормалары мамлекеттик органдардын, кызмат адамдарынын, бирикме уюмдардын жана атуулдардын сактоосуна милдеттендирген эң жогорку юридикалык күчкө ээ. Экинчиси, мамлекеттик органдар мыйзамда орнотулган тартиптин негизинде иш жүргүзүп, мыйзам нормаларын турмушка ашырууда ортого чыккан тоскоолдуктарды четтетүү менен бул багытта ар тараптуу иш алып баруусу зарыл. Мамлекеттик органдар мыйзам чегинде гана иш жүргүзүүгө милдеттүү. Андан сырткары бардык нормативдик укуктук актылар конституциялык нормалардын негизинде гана кабыл алынып, ага дал келүүсү зарыл. Нормативдик укуктук актылар конституциялык нормаларга каршы келген учурда конституциялык нормалар жогорку юридикалык күчкө ээ болуп саналат. Эми укуктук мамлекетте ички мыйзамдардын жана эл аралык нормаларга жана принциптерге негизделиши өзгөчө мааниге ээ. Анткени эл аралык нормалар жана принциптер бул жалпы адамзаттын негизги жетишкендигинин, цивилизациялык жетишкендигинин жыйынтыгы болуп саналат. Мына ошондуктан Кыргыз Республикасынын конституциясында Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы кабыл алынган принциптери менен ченемдери Кыргыз Республикасынын укуктук системасынын ажырагыс бир бөлүгү болуп саналат деп аныкталган. Демек, бул норма Кыргыз Республикасы дүйнөлүк цивилизациялык коомчулуктун бир бөлүгү катары. Мына ошол коомчулуктун жетишкен принциптеринен түздөн түз пайдалануу милдетин Конституция тарабынан орнотулуп атат да. Эми адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин ченемдери түздөн түз колдонулат жана башка эл аралык келишимдин ченемдерине караганда артыкчылыкка ээ. Укуктук мамлекетте эл аралык жана конституциялык нормаларда орнотулган адам укуктары менен эркиндиктеринин сакталышына мамлекет реалдуу түрдө кепил болот жана бул кепилдиктерди ишке ашырыш үчүн белгилүү бир механизмдерди иштеп чыгат. Эми укуктук мамлекеттин эң негизги белгиси бул адам укуктарынын жана эркиндиктерин реалдуу түрдө коргоо болуп саналат. Адам укуктары укуктук мамлекеттин негизги өзөгүн түзүү менен коомдук өнүгүүнүн негизги фактору. Ошондуктан адам укуктарын мамлекеттик органдар жана кызмат адамдарынын кыянаттыгынан коргоону камсыз кылууда көз каранды эмес соттордун ролу да өтө жогору болуп саналат. Ошондуктан көз карандысыз адилеттүү сот системасын түзүү бул укуктук мамлекеттин негизги дагы бир элементи же белгиси болуп саналат. Укуктук мамлекетте мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө мамлекеттик органдардын мыйзамсыз иш аракеттерине бөгөт коюуга, адам укугу менен эркиндиктеринин камсыз кылынышына кепил болууда көз каранды эмес соттордун көзөмөлдөөчү ролу да өтө чоң болуп саналат. Жана бул ишке ашыруу укуктук мамлекеттин бирден бир белгиси. Эми укуктук мамлекеттин түзүшүндөгү көп тармактуу рынок экономикасынын орду чоң. Мисалы, социалисттик мамлекеттердин өнүгүү тажрыйбасы күбө болгондой, экономикалык монополизм акырындык менен өлкөнү саясий монополизмге же бир партиянын, бир идеологиянын жана бир системанын үстөмдүгүнө алып келет. Мына ошондуктан заманбап жарандык коом түзүүнү көздөгөн мамлекеттерде граждандардын социалдык жактан камсыздандырылган жана өнүккөн рыноктук мамилелерди орнотуу бул негизги бир укуктук мамлекеттин принциптери же элементи болуп саналат. Эми укуктук мамлекет коомду жалгыз жол көрсөтүүчү ролго ээ болууга эмес, тескерисинче адамдардын жеке демилгелерин колдоо менен алардын өзүн өзү прогрессивдүү, аң сезимдүү өнүгүүсүнө шарт түзүп берүүсү зарыл. Бул жолдо алдыга чыккан ар түрдүү тоскоолдуктарды четтетүү менен мамлекетте адамдар жана социалдык топтор арасында конкуренттүү күрөшкө ыңгайлуу шарт түзүп берет.
Ошондуктан укуктук мамлекеттин түзүлүшүндө жогоруда көрсөтүлгөн негизги принциптердин акырындык менен турмушка ашырылышы чоң мааниге ээ. Укуктук мамлекет жана анын органдары өзү кабыл алган мыйзамдардын, анын ичинен конституциялык нормалар жана принциптер аркылуу ыйгарымдуу укуктарын чектейт. Өлкө ичинде адам эксплуатациялоону четтетет, адамдардын тең укуктуулугун камсыз кылат. Мына ошондуктан биз бүгүнкү күндө укуктук мамлекеттин негизги принциптерин бир топтой кете турган болсо, бул принциптерде эң ириде адам укуктары менен эркиндиктердин толук кандуу камсыз кылынышы. Мамлекет жана мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктарын укуктук эрежелердин негизинде ишке ашыруу жана мамлекеттик органдар укуктун чегинен чыкпоосу. Мамлекеттик бийликтин 3 бутакка бөлүнүшү, алардын көздөгөн негизги максаты бул мамлекеттин функциясын, милдетин ишке ашыруу жана бирин бири көзөмөлдөсүн ишке ашыруу болуп саналат да. Кийинки дагы бир укуктук мамлекеттин түзүлүшүндө чоң таасир тийгизген бир фактор бул укуктук эрежелердин коомдук турмуштун баардык тармактарындагы үстөмдүүлүгү же болбосо адамдардын ортосундагы мамиле, адамдардын ортосундагы негизги карым-катнаш укуктун негизинде түптөлүшү болуп саналат. Коомдун укуктук маданияты жана укуктук аң сезимдин үстөмдүгү же болбосо жогорулашы, укуктук аң сезимдин жогорку деңгээли укуктук мамлекеттин түптөлүшүнө негизги шарт түзгөн бир факторлордун негизи себепчиси болуп саналат да. Ошондуктан жарандык коомдук түзүлүш жана анын мамлекеттик бийликти көзөмөлдөсү да баягы укуктук мамлекеттин негизги принциптери же элементтеринен болуп саналат. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү укуктук мамлекетти түптөө, укуктук мамлекетти түзүүдө Кыргыз Республикасынын алдында, коомчулук алдында, жеке адамдар алдында өтө чоң аткарыла турган иштер бар. Демек, укуктук мамлекет бул Кыргыз Республикасынын өнүгүү багытын аныктоочу негизги бир идеологиялык багыт же болбосо негизги бир баягы жетишиле турган келечектеги нерсе деп айтсак болот.